Соңку 3 жылдан кийин Борбор калада Кыргызстандын төрагалык алдында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин катышуучулары биринчи жолу бетме-бет жолугушту. Өлкө башчы Садыр Жапаров алгач биримдиккө мүчө өлкөлөр Армениянын премьер-министри Никол Пашинянды, Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконы, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевди жана Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди тосуп алып, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин тар чөйрөдөгү отурумун ачты. Жапаров алгач сөз башында Касым-Жомарт Токаевди Казакстандын президенти кызматына кириши менен дагы бир жолу куттуктап, Казакстандын башчысын шайлоо элдин толук ишенимин жана колдоосун көрсөткөнүн белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы бул ири иш-чара дүйнөнү чайпалткан глобалдуу финансылык экономикалык кырдаалда жана пандемиядан кийинки кризистен кийин өтүп жатканын белгиледи. В этих непростых условиях мындай татаал шарттарда биздин өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара пайдалуу соода экономикалык жана инвестициялык өнөктөштүк үчүн мамлекет башчылар колдон келгендин баарын жасашы өтө маанилүү. Ал Евразиялык жана башка аймактын глобалдуу рыноктардын ортосунда көпүрөлөрдү түзүү үчүн туруктуу негиз болуп саналат. Жыйындын жүрүшүндө Казакстандын президенти Токаев Казакстан биримдикти өнүктүрүүгө чын дили менен кызыктар экендигин белгиледи. Анын айтымында ЭАЭП өлкөлөрү 8 жылдан бери улуттук кызыкчылыктарды сыйлоо жана колдоонун арты менен биргеликте ар кандай чараларды баштан өткөрүүдө. в рамках Евразийского экономического ЕАЭП жөнүндө келишимдин институционалдык негиздерине таянуу маанилүү. Казакстан чын дили менен интеграциянын өнүгүшүнө кызыктар. Казакстан тараптан процесстерге тоскоолдук жаратуу эч качан болбойт жана андай кеп болушу мүмкүн эмес. Казакстан тескерисинче экономикалык интеграциянын келишимине ылайык бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгындагы процесстерди жакшыртуу үчүн бардык күчүн жумшап жатат. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин өз сөзүндө ЭАЭП өлкөлөрүндө жумушсуздуктун деңгээли 18%га төмөндөгөнүн билдирди. Анын божомолунда дүйнөлүк рыноктун олку-солкулугуна карабай, биримдик натыйжалуу чараларды көрдү. Алар биримдиктеги өлкөлөрдүн экономикасын стимулдаштырууга мүмкүнчүлүк берди. Айыл чарба продукциясын өндүрүү 5,4%га өстү. Бул дүйнөдөгү азык-түлүк кризисинин фонунда сезилерлик жана маанилүү нерсе. Дүйнөдө инфляция өсүп жатат. Еврозонага кирген өлкөлөрдө акыркы 30-40 жылдагы рекорд жаңыланууда. Ал эми ЕАЭП өлкөлөрү бул параметрди көзөмөлдөп турат. Орусиядагы экономикалык рецессияны 20%га жетет деп божомолдошкон. Бирок биз бул жылы 2,9% гана төмөндөдүк. Келерки жылы 0,9%-дын чегинде күтүлүүдө. Кыскасы жакшы жагына бара жатат. Кеңешмеге мүчө мамлекеттер мындан сырткары стратегиялык маселе деп заман талабына ылайык өндүрүш түзүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, ЭАЭП рыногундагы тоскоолдуктарды жоюу, эл аралык кадыр-баркты жогорулатуу жана бирикменин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыруу багыттарында талкууга алышты. Соңунда президент Садыр Жапаров Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынтыгы боюнча прессага жасаган билдирүүсүндө саммитте ЭАЭПтин эл аралык ишмердүүлүгүн 2023 жылга карата негизги багыттары аныкталып, Араб Эмираттары менен соода келишимдерин түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү чечими кабыл алынгандыгын ырастады. Эмнеси болсо да биз 3 жылдан бери эми көзмө-көз чогулуп биримдиктин актуалдуу маселелерин талкуулоого жетиштик. Отурумдун жыйынтыгында биз бир катар маанилүү чечимдерди кабыл алдык. Кыскача айтканда, өнөр жай кооперациясын каржылоонун пайдыбалын түптөдүк. Биримдиктин тийиштүү актыларды иштеп чыгууну тапшырдык. Мындан тышкары кызматташтык менен интеграциянын мындай багыттарын өнүктүрүүдө Евразиялык кайра камсыздандыруу уюмун түзүү чечими олуттуу салым болду. Биздин өлкөлөрдүн ишкерлери бул түзүмдүн ишинин башталышын чыдамсыздык менен күтүп жатат десем жаңылышпайм. Ошентип Кыргызстандын төрагалыгы алдында өткөн ЭАЭП саммитинин жыйынтыгында маанилүү делген 15 документке кол коюлду. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына төрагалык кылуу кезеги Орусияга өттү. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.